Салам, урматтуу дос. Кайрадан ушул каналга кош келдиң деп айтайын. Мен Элмир Эсеналиев. Ушул каналга подписка кылып, комментарий жазып, достору менен бөлүшкөндү унутпа. Анда эмесе, окуяга кеттик. Бир жаш бала айтат экен: "Мен бир жылдыздууну билем. Ал жылдыз ырчы болчу да. Ал болсо качан төрөлгөн, эмне ырларын жада калса жаттап алган экен. Анан бир күнү анын үйүнө барып, үйүн таап алып, такылдатып эшигин ачканда, ал карап, сүйүнүп кетип айтат экен: "Урматтуу жылдыз", атын айтпай эле коеюн. "Мен сени билем, сенин бүт жашооңду билем. Мен сенин үйүңө кирип, чай ичип, сүйлөшүп алсам болобу?" дейт. Жылдыз эшикти ачып аны карап: "Мен сени эч качан көргөн эмесмин да, билбейм" деп туруп эшигин жаап узатып коет экен. Элестетсеңер, Кудай дагы ушинтип силерди эч качан билчү эмесмин деп эшигин жаап узатып койсо кандай болот элеңер? Ушул окуядан көрүнүп турат, кеп Кудайды билгенден эмес, Кудай менен мамиле түзгөндү. Аны мындай айтканча чыныгы билүү деген бул мамиле түзүп, анын жашоосун билүү деген бул жөн эле аны ким экенин, эмне кылат экенин билүү эмес. Маек түзүп, мамиле түзүү, дос болуу деген мына ушундай экен. Кудай болсо айтат экен: "Эгер менин айткан сөздөрүмдү аткарсаңар, силер мага дос деп аталасыңар" деп китепте жазылып турат. Эгер сен нукура Кудайга ишенсең, Кудайды билсең, бул абдан сонун. Мен сага бир кичинекей 4 сунушту сунуштайт элем Кудай менен болгон мамилени чоңойтууга жана бекемдегиге. Биринчиси оку. Ый китепти оку. Ый китепте айтылат, ал Кудай жөнүндө бүт баары ачылып жазып берген. Кудайдын мүнөзү, Кудай ким экенин, адам менен болгон мамилеси кандай экенин ал жакта жазылып турат. Эгер Кудайды билгиң келсе дагы көбүрөөк ый китепти күн сайын оку. Экинчиси сыйынуу. Эгер ый китепти окуп, биз Кудайдын сөзүн уксак, бизге кайрылган, сыйынууда биздин болгон сөздөрүбүз Кудайга кайрылат. Кудай болсо айткан сөздөрүбүздү, сыйынууларыбыздын баардыгын угат. Анткени айтылат: "Каякты гана карабасаң, Кудайдын жүзү ушул жерде" дейт. Каякты гана баспасаң, каякты гана жүрбөсөң, Кудайга түзмө-түз кайрылсаң болот экен. Үчүнчүсү, ушундай эле сага ишенген адамдар, ушундай эле сага окшоп Кудайды таанып билген, Кудайга табынган, Кудайга сыйынган адамдарды табып, алар менен чогуу өзүңдүн ишенимиңди бекемдеп, жана алардын ишенимин бекемдесең болот. Ушундай чогуу ишенген адамдарды жолугуп табышың керек экен. Төртүнчүсү, сен Кудайды билгенден кийин, Кудай менен мамилеңди жогору көтөрүш үчүн, тыкыз мамиле болуш үчүн жана ишенимиңди бекемдеш үчүн сен башка адамдар менен бөлүшүң керек. Сен Кудайды кантип билдиң? Кудай менен болгон мамилеңди, Кудай сага жооп берген сыйынууларга жана ар кайсы кырсыктардан же сүйүүсүн көрсөткөн бүт Кудай менен болгон мамилеңди башка адамдар менен бөлүшүң керек. Ошондо гана Кудай батасын берет жана ошондо гана сенин ишенимиң жана Кудай менен болгон мамилең жогору көтөрүлөт. Эгер ушунун баарын 4 кадамдык аткарсаң, сенин ишенимиң бекемдей кетет. Ошону каалайсыңбы? Кел, анда мен сен үчүн сыйынып коеюн. Жараткан асмандагы Кудайыбыз, сен биз менен тыкыз мамиледе болгуң келет. Ошон үчүн жардам берип ушу 4 кадамды жашообузда аткарып, сен менен болгон мамилебизди бекемдеп, сага болгон ишенимибизди бекемдеп жана сенин атыңды даңктап, түбөлүктүү жашоого ээ бололу. Баарын суранабыз. Амин.